саз болу Кет суга корот. Кетик су. керек. Көлгө кире? Анан бояк мун бар, тедектен бар. Су içmez tamam. Вообще я су içmez. Çok çabuk böyle. Az biz turabız Жанбек. Көрөт азыр, су көрөт. Кайда кирип атат азыр? Өзү Bölme керек. Не, не деп атасың? Дейман мына. Канча муң сөтүн, Жанбек? Жети Өгүз районунда туристтик экологиялык милициянын кызматкерлери сууну булгап жаткан мал союучу жайды аныкташты. 25 июль күнү рейдтин жүрүшүндө туристтик экологиялык милициянын кызматкерлери тарабынан Жети Өгүз районунун Саруу айыл аймагында жайгашкан Ысык көл айылында жакында ачылган мал союучу жай аныкталган. Милиция кызматкерлери жайды текшерүү учурунда калдыктардын бир бөлүгү союлган малдын каны түтүкчү аркылуу агын сууга агып, ал болсо Ысык көлгө кошулаарын аныкташкан. Аталган факт Жети Өгүз райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат электрондук журналына катталып, мал союучу жайга тергөө ыкчам тобу алгачкы териштирүү иштерин жүргүзүүгө барган. Касапкананын ээси 32 жаштагы СЖнын айтымында аталган жай болгону 2 ай мурун ачылган. Негизинен өзүнүн малын союп, этин сатуу менен алектенет. Ал эми малдын каны жана калдыктары үчүн атайын чуңкур жасалган, бирок калдыктардын бир аз бөлүгү касапкананын аймагына төгүлөрүн, жакында суу көтөрүлгөндөн улам малдын каны сууга агып кеткендигин билдирген. Учурда Жети Өгүз райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кийинки юридикалык баа берүү менен текшерүү иштерин жүргүзүүдө.